Нарын шаарындагы номер 17 ынтымак балдар бакчасы. Кыска мөөнөттүү аралаш А тайпасы. Комплекстүү сабак, сөз өстүрүү, айлана чөйрө менен тааныштыруу, ийлеп жасоо сабагы. Тема тиричилик техникасынын дүйнөсүндө. Тарбиячы Мамбетова Нуржан. Сабактын максаты балдар үй тиричилик техникасы тууралуу маалымат алышат, тиричилик техникасын айырмалап билүүгө жана пластилиндин жардамы менен чаң соргучту жасоого үйрөнүшөт. Табышмактарды таап, алардын аттарын атоо менен сөз байлыктары кеңейет жана ойлоо сезимдери өнүгөт. Үй тиричилик техникасына аяр мамиле кылууга калыптанышат. Сөздүк иш, муздаткыч, чаң соргуч, сыналгы, тетик. Саламатсыңарбы, балдар, кутман күнүңөр менен. Таң эртеден жылмайып, күндү күлүп тоскула, күндө тиет нурданып, бес олукта болгула. Балдар, силерге табышмак айтайын, тапкылачы. Эгер силер табышмактын жандырмагын тапсаңар, бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшө турганыбызды билебиз. Болду, жуубайм чакалап, жардамчым бар Азамат. Басып койсом тетигин, суу этип үйүмдү дароо коет тазалап. Тапкылачы балдар, бул эмне? Азаматсыңар балдар, бул чаң соргуч. Тамак ашты бузбастан өз ичинде сактаган жашообузга эң керек, анын атын ким табат? Балдар, силер туура таптыңар, ал муздаткыч. Балдар, бүгүн биз техникалык каражаттар менен таанышабыз. Балдар, сүрөткө көңүлүңөрдү бургулачы. Бул жерде сыналгы, чаң соргуч, үтүк, муздаткыч, чайнек, кир жуучу машина. Балдар, бул техникалык каражаттарды базардан, дүкөндөрдөн сатып алабыз. Ар бир техникалык каражаттардын тетиктери болот. Ал тетиктерди бириктирүү үчүн бурама, шуруп, точка, узарткыч керектелет. Бул техникалык каражаттарды колдонууда ар дайым этият болуш керек. Ата-энеңердин кароосу жок, өз алдынча техникалык каражаттарды колдонбогула. Азыр биз оюн ойноп алалы. Оюндун аты ойлонуп тап. Кана балдар, сүрөткө көңүлүңөрдү бургулачы. Балдар, кийимдин бырышын кандай кылып кетиребиз? Килемди эмне менен тазалайбыз? Азык-түлүктөрдү эмнеде сактайбыз, балдар? Балдар, туура айтасыңар. Кийимдин бырышын үтүк менен басып кетирет экенбиз, балдар. Ал эми килемди болсо, балдар, чаң соргуч менен тазалайбыз. А бул азык-түлүктөр болсо, балдар, муздаткычта сакталат. Азаматсыңар, балдар. Балдар, бүгүн биз ийлеп жасоо сабагынан чаң соргучту жасайбыз. Ал үчүн бизге пластилин, тактайча жана кырдуу таякча керектелет. Балдар, алгач кызыл өңдөгү пластилинди экиге бөлүп алабыз дагы. Алаканга салып жумшартабыз. Жумшартып алган соң тоголоктоп бириктиребиз, балдар. Андан соң сары өңдөгү пластилинди тилкеге кылып бөлүп алабыз. Бөлүп алып, аны дагы узун тилкече кылып ийлеп алабыз. Ийлеп алган соң чаң соргучка бириктиребиз. Көк өңдөгү пластилинден тоголоктойбуз дагы, айланасын тегерек кылып чаптап коебуз. Кара пластилинди экиге бөлөбүз. Бул, балдар, чаң соргучтун тазалоочу щеткасы. Эми дагы тилкечелерге бөлүп алабыз. Бул тилкечелерди колубуз менен ичкертип ийлейбиз.
Эки тилкечени ыйлейбиз дагы. Теңдейбиз. Теңдеп алган соң тегерек кылып жасап алабыз балдар. Бул тегерекче дөңгөлөк болуп чапталат. Эми балдар, чаң соргучтун буроочу бурамаларын жасап алабыз. Аны дагы колубуз менен ыйлеп, андан соң чаптайбыз. Ак пластилинден да ыйлеп алабыз. Бул чаң соргучтун кармагычы балдар. Мына балдар, биздин чаң соргучубуз да даяр болду. Силер да үйдөн жасап мага жөнөткүлө. Балдар, бүгүнкү сабакта биз техникалык каражаттар менен тааныштык. Кана балдар, сөздөрдү кайталап алалычы. Сыналгы, сыналгы. Чаң соргуч, чаң соргуч. Үтүк, үтүк. Муздаткыч, муздаткыч. Чайник, чайник. Кир жуучу машина, кир жуучу машина. Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүнкү сабакта биз техникалык каражаттар боюнча сөздөрдү кайталадык. Силер да үйдөн сөздөрдү кайталап, табышмактарды жаттап, чаң соргучту жасап мага кетиргиле. Саламатта болгула балдар.